атындагы Кыргыз улуттук китепкана 1934-жылы түзүлгөн. Ал эми эгемендикти алган соң 1993-жылы 10-октябрда 486 токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын улуттук китепканасы деп аталган. Эрке Ысманова Алкул Осмонов атындагы улуттук китепканада 45 жылдан бери талыкпастан эмгектенип келет. Негизи ал өзү медицина тармагына кызмат кылгысы келген. Жашоо шартка байланыштуу азыркы аркалаган кесибин тандаган, бирок эч өкүнбөгөнүн айтат. Дегенден баштап бул китептин өзүнчө бир сыйкыр керемети бар экен да, адамды өзүнө тартып турган. Бул адамга өзүнчө багыт берет экен, акылыңа акыл кошот экен, оюңду кеңейтет экен. Андан дагы мен ушул бөлүмдө иштеп калгандыгыма ойотур, мен эч жака кете албай калгам да, бул библиография бөлүмүндө. Анткени биз Кыргызстанда эмес, дүйнөдөгү бүт газета, журналдарды окуйбуз жана жазабыз кыргыз жана орус тилдеринде. Китепканачылар бир гана китептерди тизмектеп, аларды окурмандарга берүү менен гана алектенбестен өздөрү дагы китеп жазууга жетишишкен. 100-200-300 мындай китептерди, мына акыркы китебибиз могу Айтматов Ааламы библиографиялык энциклопедия, орус жана кыргыз тилдеринде чыккан. Муну окуучулар, окумуштуулар, студенттер, баардык тармактагы окурмандар пайдаланса болот. Ошондой эле Манас, уникалдуу Манас, бул эч жерде ошо биздин библиографиямда ушул бөлүмдө чыгарылган. Эрке эженин айтымында мурунку жылдарга салыштырмалуу китепканага келгендердин саны көбөйүүдө. Соңку учурда жаштардын китепке болгон кызыгуусу күчүнө киргени мени сүйүндүрөт дейт. Китепканага баягы окурмандар аз келет дегенден кийинки кездерде аябай көбөйүп келди. Анткени окурмандардын мүмкүнчүлүктөрү аябай арбында. Эң сейрек кездеше турган китептер да бар да. Ошон үчүн бул китеп дүйнөсү өзүнчө эле бир адамдарды өзүнө тартып турат. Мен ошон үчүн бияктан кете албай калдым да. Ушундай өзүнүн касиети бар экен да. Китепкананын экинчи кабатынан Алкул Осмоновго таандык музейди көрүүгө болот. Бул жерден акындын кол жазмаларын жана жарык көргөн баардык китептерин көрүүгө мүмкүн. Мында түрдүү тармактар боюнча 16 окуу залында 1000ден ашык окурмандык орун. Фонддо 89 тилдеги 6 миллионго жакын адабияттар бар. Айзада Нурадилова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.